Kurulgan турак үйлөрдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүлүп берилмекчи. Жарандарыбызга баштапкы төлөмү жок 20-25 жылга ипотекага берилет. Миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу аталган турак жай комплексинен үйлүү жайлуу болуп калат деген сөз. Турак жайлар энергия үнөмдөөчү системалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылат. Көп тармактуу жаңы турак жай комплексинде балдар үчүн сапаттуу жана заманбап билим берүүчү мектептер, бала бакчалар курулат. IT шаарчасынын тургундарын медициналык жактан тейлөө үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган көп тармактуу медициналык мекеме салынып, ал амбулатордук бөлүм, төрөт үй жана диагностикалык борборлор ачылат. Андан сырткары спорттук залдар, жөө басууга ыңгайлуу өзүнчө жолдор, вело жолдор, жашыл зоналар менен эс алуу аймактары, балдар үчүн оюн аянтчалары жана чоңдор үчүн активдүү эс алуу аймактары курулат. Өзүңүздөр байкагандай, долбоордун эң маанилүү жери Ош шаарында IT тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Технологиялар, санарип чечимдер чөйрөсүндөгү инновациялык компаниялар жана стартаптар үчүн офистик жана коммерциялык аянттар ыңгайлуу шарттарда берилет. Жаштар жаркын келечектин пайдубалы деп бекеринен айтылбаса керек. Дал ушул жерде IT адистерине, стартаптарга жана билимге умтулган жаштарга зор мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул технологиялык бизнести өнүктүрүүгө, ошондой эле IT тармагына жаңы инвесторлорду жана адистерди тартууга жардам берет. Стартаптар менен IT компаниялар үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү, жумушчу орундарынын санын көбөйтүүгө, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө өбөлгө болот. Ошондой эле миңдеген адистер үчүн IT хаб түзүлөт. Бул шаарчага Кыргызстандын башка аймактарынан жана чет өлкөлөрдөн адистерди тартып, жаңы технологиялык демилгелердин баш аталган жерине айланат буюрса. Шаарча IT секторунун өнүгүшү аймактагы коммерциялык ишканалардын санынын өсүшүнө таасир этүү менен жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана мамлекеттик программаларды каржылоого, кошумча ресурстарды багыттоого алып келет. Бул долбоор Ош шаарынын узак мөөнөттүү, туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла турган маанилүү кадам болуп саналат. Бара-бара жалпы эле региондун заманбап технологиялык жана социалдык борборуна айланат деп үмүт артып турабыз. Бүгүнкү салтанатка катышып жаткан кадырлуу аксакалдар, Ош шаарынын интеллигенция өкүлдөрү жана жалпы эле агайын туугандар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт элибизде. Ынтымактуу бололу, ынтымагыбыз ыдыраса, ушул ырыскыбыздын баары бир тыйынга дагы татыбай калат. Ошону унутпайлы. Ошондуктан социалдык инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган IT шаарчасы сыяктуу мамлекетибизге пайда алып келе турган ири долбоорлорду баарыбыз биргеликте ынтымакта ишке ашыралы. Келечек ээлери болгон жаштарыбыздын илим билимге, инновацияга умтулуусуна шарт түзүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берели. IT шаарчасы жалпы эле Ош шаарынын өсүп өнүгүүсүнүн жаңы жетишкендиктеринин башаты болсун. Берекеси артып, элибизге тынчтык, биримдик жана молчулук тартууласын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.